5 мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Депутат Айжигитов достук айылын берүүгө каршы чыкты. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитов кыргыз-тажик чек арасы жөнүндөгү макулдашуу менен таанышып чыкканын айтып, бир катар маселени кайра кароону сунуштады. Эл өкүлү бул тууралуу парламенттин 5 марттагы жыйынында билдирди. Айжигитовдун пикири боюнча, кыргыз-тажик чек арасын жөнгө салуу боюнча келишимдин долбоорунун 12-беренесинде бул келишимдин мөөнөтү жок жана кайра кароого жатпайт деп көрсөтүлгөн. Ал мындай белгилөөнү азыркы учурда сунушталып жаткан документ бекитилсе, Тажикстан Барух анклавына коридор алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот деп эсептейт. Барух анклавына коридор ачууга бөгөт болгон эки негизги тоскоолдук бар эле. Биринчиси Достук айылы, экинчиси Ходжайы, Алоо, Аксай, Барух. Ошол жолдун участогу бизге караштуу болуп турган. Азыр келишим боюнча тажиктер Достук айылын толугу менен бизге бергиле деп бекеринен талап койгон эмес. Биз ага макул болуп, бул тоскоолдукту алып салып жатабыз. Достук айылынын стратегиялык мааниси да дал ошол коридорго жол бербегенде, андан тышкары чек араны ошол аймакта жашаган эл коргоп турганы болчу, деди Айжигитов. Эл өкүлү Достук айылын Кыргызстанда калтырып, Достук Аксай Борух жолун кедергисиз биргелешип колдонуу тууралуу келишим түзүүнү сунуштады. 27 февралда Жогорку кеңештин комитеттик жыйынында делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимдер каралып, колдоого алынган. Айжигитовду чек ара тууралуу пикиринен кийин фракциядан чыгарып салышты. Ыйман Нуру фракциясынын мүчөсү Султанбай Айжигитов кыргыз-тажик чек арасы тууралуу айткан пикиринен кийин фракциядан четтетилди. Бул тууралуу Азаттык жазды. Буга чейин Жогорку кеңештин жыйынында Динара Ашимова Айжигитовдун маселеси караларын билдирген эле. Биздин фракция менен макулдашпай туруп, азыркы учурда сезимтал маселе боюнча өзүнүн жеке пикирин айтып, элибизди дүрбөлөң салып, туура эмес позиция кылгандыгы үчүн биз азыр фракциянын мүчөлөрү сүйлөштүк. Түшкү ТНОда кезексиз жыйын өткөрүп чечим кабыл алабыз, деген Ашимова. Айжигитов бүгүнкү парламенттик жыйында кыргыз-тажик чек арасы тууралуу пикирин билдирген. Анда ал Достук айылын берүүгө каршы чыгып, бир канча сунуштарды берген. Нарын шаары Бишкек берген троллейбустардан баш тартты. Бишкек мэриясы берген троллейбустар Нарында каттамга чыккан жок. Шаар жетекчилиги троллейбус кызматынан толук баш тартканын клубко мэриядан билдиришти. Алгач троллейбус линияларын узартып, санын көбөйтүүнү пландаганбыз. Бирок алар шаардын борбордук бөлүгүндө гана каттап, чыгыш жана батыш тарабындагы муктаж аймактарга барбайт эле. Өкмөт 1 миллиард сом каржылык колдоо көрсөтүүдө. Ошонун эсебинен күйүүчү май менен жүргөн 10 автобус алуу пландалууда. Бишкектен келген троллейбустар каттамга чыккан жок, дешти мэриядан. Шаардык мэрия троллейбус линияларын алып салуу сунушун киргизип, шаардык кеңеш колдоп берген. Учурда бул сунуш коомдук талкууга коюлган. Бишкек мэриясы өткөн жылы троллейбустардан баш тартып, ордуна электробустарды алууну пландаган. Кийин бул сунуш шаардык кеңеш тарабынан колдоого алынып, 29 августта Бишкек шаардык кеңеши 100 троллейбусту Ош шаарына берүү чечимин кабыл алган. Мындан тышкары Нарын шаарына 6 жана Баткен облусуна 9 троллейбус берген. Бишкек берген троллейбустар Ош шаарында да каттамга чыга элек. Ош мэриясы троллейбустар үчүн линияда тарта элек. Мэрия каттам болжол менен жай айларында ишке кирет деп билдирген. Ал эми Баткенде эч кандай троллейбус каттамы болгон эмес, бирок шарттар түзүлө баштаганы айтылган. Бишкекте троллейбустар 2024-жылы 4-ноябрдан тарта жүрбөй калган. Борбор калаада активисттер бул чечимге каршы болуп, акыркы троллейбус акциясын өткөргөн. Бишкек шаардык кеңешинин чечимине каршы баш калаанын тургундары сотко кайрылган. Арызды Бишкектин административдик соту карап, шаардык кеңеш троллейбустардын тагдыры чечилген жыйындын протоколдорун бербегени үчүн 7 000 сом өлчөмүндө айыппул салган.